Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн Илим жана турмуш телебөрүбүздүн кезектеги саны сиздердин назарыңыздарда. Биз адаттагыдай эле дүйнөлүк илимий жаңылыктар менен сиздерди тааныштыра кетмекчибиз. Физиканын, техниканын, анан кийин ошол астрофизиканын, космонавтиканын элементтерин өзүнө камтыган чоң ачылыштар айрыкча адам баласына, адамзатка турмушуна пайдаланууга чоң өбөлгө түзгөн, мүмкүнчүлүк берген чоң техникалык жетишкендер болду. Алардын бири болуп, Америка Кошмо Штаттарындагы биринчи жолу күн батареясынын жардамы менен самолетторду куруу индустриалдык иши башталды. Ата кете турган болсок, ошол Америка Кошмо Штаттарында биз демейде кандай түшүнөбүз? Ошол учактардын баардыгы авиакеросин, бензин жана башка окшогон күйүүчү майларга көз каранды болуп, көптөгөн байганда бир энергетикалык мындай бир проблемалар түзө турган болсо, ошого альтернативдүү жолду издөөнүн, аны ишке ашыруунун жолдорун биз теориялык жүрдө гана айтып келгенбиз. Бүгүн Америка Кошмо Штатында биринчилерден болуп, ошол аба учагы күн батареясынын жардамы менен эксперименталдык түрдө ишке ашты. Натыйжада бир эле ошол заряддоо жолу менен Америка Кошмо Штатынын Калифорния штатынан Нью-Йоркко чейин 1500 километр аралыкты баягы крейсердик ылдамдык менен учуп өткөн самолеттун жаңы тиби ошондой бир сынакка коюлуп ишке ашырылды. Менимче бул чоң техникалык революция деп ойлойбуз. Натыйжада альтернативдик баягындай бир энергетикалык булак табылды деп айтсак болот. Бул маселе боюнча дагы элимиздин иштери жүргүзүлүп жатат. Кезекте ошол темир жол магистралын ошол альтернатив жолго түшүрүү маселеси, анан айрыкча биздин кыргызстандыктар үчүн абдан актуалдуу болгон, абдан маанилүү болгон автомобиль маселеси. Эгерде ушул маселени дагы жолуна коюп, ошол энергетикалык мүмкүнчүлүктү пайдалана турган болсок, анда биздин Кыргызстан үчүн бул дагы абдан маанилүү. Себеби Кыргызстан өзүнүн күн энергетикасы, айрыкча анын ичинде суутектин энергетикасын алуу боюнча бизде чоң ресурстар бар. Ал биздин дарыялар, ал биздин көлдөр. Ушул маселе дагы абдан маанилүү экендигин сиздерге айтып коюшубуз керек. Биз көптөн бери күткөн биринчи жолу күндүн өзүн изилдей турган космос телескобу иштеп чыгылды. Бир жума мурун ал космос телескобу Америка Кошмо Штаттарынын атактуу Канаверал жарым аралында ишке ашырылып, азыр күндү көздөй учуп бара жатат. Бул телескоп күндүн өзүнүн ички түзүлүшүн, айрыкча анын ошол энергетиканы бөлүп чыгаруу булагынын ошол бардык себептерин изилдөөгө чоң мүмкүнчүлүк берет. Биз күндөн кандай көз каранды экендигибиз баарыбызга белгилүү. Эгерде ошол космос телескобу же болбосо биз шарттуу түрдө күн телескобу деп атап кое турган болсок, ал ошол күндүн энергетикасын, айрыкча күндүн ичиндеги болуп жаткан ядролук физикалык процесстердин бардыгын терең изилдөө мүмкүнчүлүктөрүн бере тургандыгы жөнүндө сенсациялык кабарлар болуп атат. Бир жуманын ичинде эле абдан көп сандагы информациялар ошол борбордук башкаруу борборуна келип жаткандыгын азыр айтып жатышат. Менимче бул дагы абдан чоң илимий жана техникалык жетишкендик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз Кыргыз элинин 1916 жылдагы улуттук боштондук кыймылы жөнүндөгү телемаегибизди улантабыз. Бул жерди коргоо, элди коргоо, мекенди коргоо, анан кийин
теңдік үшін көтерілген бұл көтеріліс болып отыр. Улуттун өзү жок болуп кетүү маселеси болду. Аслыдан жок болуп кеткен болот. Ана ушундай шарттагы көтерүлүш да билесиң. Ошон үчүн улуу көтерүлүш деп эсептесек болот. Мунары бардык жерде эле газета, журналдарга, теледе, радиода тигуларда улуу көтерүлүш деп айтып жүргөнүбүз дурус да. Бирок баягыраке үркүн деген бул өзү тарыхка мындан кийин 100 жылдан, 1000 жылдан кийин деле баягыраке үркүн деген нерсе дагы кошо жүргөнү дурус да. Антпесе, мисалы үчүн 100 жылдан кийин улуу көтөрүлүш деп койсок, анан үркүн темасындагыларга көп маани берилбей да калышы мүмкүн. Эң туура айтасыз. Эң туура айтасыз. Анан эми жеке эле мен болуреке эки китеп чыгарып коюп эле отурган жокмун. Жана сөзүңүз айтканда бул дагы элге жеткириш үчүн, баягы өзгөчө кийимдарга, окуучуларга жеткириш үчүн дагы аракеттеринди жасап атам да. Бул боюнча драма жазгам. Драма жазып болуреке Айтматов атында театрга бир мындан бир 10-15 жыл мурун коюлган эле да. 100 жылдык жакындап келатат. Ошого карата бир жакшынакай бир документалдуу бир кино тарса жакшы болгон турат да. Анан андан сырткарда бир көркөм жакшынакай чыгарма болсо, ошондо киного айландырса дурус болор эле дем да. Ал кино бүгүнкү көз караш менен жасалган болсо, мурдакы совет дövrүндө бүгүнкү көз караш менен жаңы жазылган чыгарма болсо дурус болор эле деп айтам. Эң туура айттыңыз, ушул 100 жылдыкка мынакей болгону 3 жыл убакыт калыптыр. Мен дагы бир илимий фактыны көңүл бургум келет да. Ошол падыша өзүнүн указында daha көрсөтүлгөн экен да. Ошол эркектердин 19 жаштан 43 жашка чейинки эркектердин баардыгы баягы биринчи дүйнөлүк согушка катышыш керек деп. Эми албетте падыша ал кезде Санкт-Петербургда отурган. Бирок бул жака жеткенге чейин ошону ар кандай бурмалашып, андай-мындай кылышып, керек болсо 19 жашка чейин эле эмес, 14, 15, 16 жаштагы балдары тартышып, 43 жаштагы эркектер эмес, 60ка чейинкилер тарткан учур элдин кыжырын келтирип, азыркы бүгүнкү күндө бизде актуалдуу болуп аткан мыйзамдын ошол кезде эле аткарылбай, баягы өкүмзордукка салып, үстөмдүккө салып, ошол дагы бир ошол элдин кыжырын келтирген, айрыкча ээн эркин өскөн, эркиндикти сүйгөн кыргыз элине ушул катуу баягындай бир өзүнчө бир түрткү болгон деген дагы бир илимий ушундай божомолдор бар. Ал боюнча оюңуз кандай? Эми үркүндүн көтөрүлүштүн чыгышынын себептери мындай. Биринчиден баягыраке кылымдардан бери келаткан жерибизди, суубузду тартып алса, өзүбүздү тооташка сүрүп салса деп бир себеп болгон да. Экинчиси соғыш болуп атканда, ошо Европада соғыш болуп атканда, эми соғышка тиешелүү жардамдарды көп берген. Нечен жылкыларды, нечен деген баягыраке кийимгече азык-түлүк барды. Көп берген. Бирок ошого карабай налогдорду көбөйтүп атса, кыйнап атса деп мындан дагы нааразы болушкан. Андан бир нааразы болгону чындыгында балдарыбыз каттанып алса, же мурда соғыш өнөрүн үйрөнбөс. Анан барып согушка жиберип коюп биздин балдарды бекерден бекер кырдыртып жиберет экен. Андан көрө ушул жерден кырылганыбыз дурус, ушул жерден өлгөнүбүз дурус деп анан кийин жанагыраки бойго жеткен жигиттердин көтөрүлүп чыккан себептерин билишип да. Анан кийин эгерде антип отурса, бойго жеткен жигиттерибиздин баарын армагап кетсе, анда кыргыз тукуму келечеги эмне болот? Такым тукумубузду турбайбыз да, анан кийин көтөрүлгөн себептердин бири ушул да. Эми андан башка да бир себебин айтсам болот да. Өзүңүздөр билесиздер, 19-чу кылымда кыргыздын жери өзү сонун жер экен да, чындыгында. Бейишке тете жер экен да. Ошол бейишке тете жерди бияктан Кокон хандыгы көзүнүн кырын салып, кантип ээлеп калуу үчүн аракеттерин жасаган. Тияктан Орусия жанагындай өзүнүн тиги эмелерин, жанагы Семен-Шанский, Пржевальскийга окшогон адамдарды жиберип, жерлердин баарын багыраке картага түшүрүп тигинтип аракет жасаган. Тияктан Кытай дагы көз салып турган. Өзүбүз билесиз, Кенесары хан деген да келип ушунга өзүбүздүн эле казак туугандар жерине келип алып ушул жерде жашап калам, туруп калам деп аракет кылышканда, мына ушундай убакта биринчи элди жерди коргоо болуп калган да, биринчи максат. Анан экинчи бир нерсе 1866 жылы ошо келгенден кийин кыргыздын Орман хандын
askeri башчысы болгон Төрөгелди Баатыр болгон. Ошо Төрөгелди Баатырды токмок алып келип, онесте уездный шаарда. Ошого алып келип, ал кишини бир топ завкка көргөзүп, ана саап токмоктон жиберген экен. Мындан дагы элдер кичине нааразы болду. Кордошкон турбайбы? Эметкен да. Бул аскери башчысы болгон. Анан 1867-жылы бугунун Балыбай Баатыр болгон. Ошо элге эмгеги сиңген Баатыр. Тарыхый инсандар да булар, тарыхый. Тарыхый инсан. Бул кишини да текестен карматып келип, верине алып барып, ал жерден өлтүрүп, сөөгөн туугандары кийин бияка алып келип анан койгон. Мындан да нааразы болгон. Анан тарыхтагы Курманжанды атканы эл жакшы билет. Анан Абдылбек деген баласы да ошо келгендерге каршы чыгып, анан айлыгастан баягы теңсиздиктен баягы чет өлкөгө барып, анан ошол жактан каза болот. Анын дайыр баласы Курманжан апанын маңдайында турганда даргасы бар. Андан кийинки балдарын болсо Сибирге айдатып атпайбы. Анан андан сырткары Бул Ысыккөлдө сарыбагычтар жашаганда, Ысыккөлдө кеминде де сарыбагычтар жашаган булар сонун жерлерде. Буларды дагы тетиги нарын тарапка, Кочкор тарапка сүрүп чыган. Ошондо да элдин нааразылыгы пайда болду. Анан андан сырткары сонун баягы мыкты жерлерди ээлеп барып, анан кыргыздарды тоо ташка сүрүп ташкан жанат. Көлдө Таштак деген жанагы дагы ошондой жерлер болуп атпайбы? Алар кандай жерлерге кышта орноштурган дебейсизби? Мисалы үчүн могу Сосновка. Эменин Дарянын жээгине, суунун жээгине, бул жакта Аларчанын жээгине, жакта Ысык Атанын жээгине, ушундай жерлерге кышта орноштуруп, ошолор дагы элди тоонун көздөй сүрүп ташташкан. Андан сырткары булар 6 күнү сугарган, эгиндерин 6 күнү сугарганда жакшы учурда дем алыш күнү башкаларга, кыргыздарга берип турган сууну калган убакта берген эмес. Кыскасы классикалык колониянын саясатында просто аябай элдин аябай эмесин жеткенде. Жогорку кеңеште ушул маселе каралганда, ушул маселе 1916-жылда кыргыз элинин улуттук көтөрүлүшүнүн курмандыктарын эскерүү күнү белгилүү жөнүндө токтом кабыл алган эле да. Ушул токтомго ылайык ар бир жылы август айынын 1-аптасындагы жума күнү ошо эскерүү күнү болуп эсептелет да. Өзүбүзгө эгемендик келди 91-жылдан баштап. Анан кийин сиз башында айткандай, ар кандай цензурадан, ар кандай баягындай бир конъюнктуралык тарыхтан кутулдук. Ошондо баарыбыздын эсибизде элдин баалаң сезим ойгонду, айрыкча жаштардын сезим ойгонду. Ошондо баягы 16-жылдагы улуттук боштондук кыймылы деген сөз абдан күчөп айтыла баштаган учурда, мына сиз өзүңүз да катышыпсыз. Ошол тиги элдер, кыргыздар кырылган жерлерге чейин барышып, ар кандай баягындай бир иш-чараларды уюштурушуп, ошол боюнча бүдөмүк ар кандай мындай ой пикирлер бар да элдин арасында. Эми сиз катышкан киши катары, ушул ишти изилдеген киши катары, ушул жерин ушу айтып берсеңиз, кандай болду? Ошол таш тоолордо калган сөөгүттөрдү жыйып келип, өзүнчө бир эстеликтерди коюу, мына Боом Капчыгайдын оозундагы эстеликтерди коюу, ушулардын баардыгы чынында бул тарыхый, илимий бир кадамдар болду да. Биринчиден өзүңүз айткандай, эгемендүүлүктү алгандан кийин ошо улуу көтөрүлүштүн 75 жылдыгы белгиленбедиби? Ошондо жаштар, мекенчил жаштар жөө жүрүш уюштурушканда, ошол көтөрүлүштүн эң негизги башталышы ошо 16-жылдын 8-август күнү кеминде Атаке Сатыбалды деген эки болуш элде чоң жыйын өткөрүлүп, ошондо баягы Шартан Баатырдын уулу Мөкүштү хан көтөрүшөт да. Анан ошондон башталат да бул өзү көтөрүлүш. Анан 10-август күнү Обраке эмеден Ак Суу районунда Асылбаш деген айылда 300 жигит көтөрүлүп, ошо бийликке, жергиликтүү бийликке, болуштарга каршы көтөрүлүшкө чыгышат да. Мына 75-жылдыкта ошондон башталат да. Баштап жөө жүрүш башталып, ошол болгон жерлерде Асылбаштан башталат. Кийинки анан кийин Боом Капчыгайында дагы, андан Ысыккөлдүн маңдай тескейинде, Күнгөй тескейинде болуп отуруп, баардык ошол эки көтөрүлүш болгон жерлердин баарында жөө жүрүш болот да. Башталыш болот да. Кийинки жылдарда
жана беделдин белине чейин дагы мамлекет тарабынан да анча-мынча кичине каржыланып, эң негизгиси жаштар өздөрү көтөрүлүп беделдин белине чейин барып ошол жерде кырылган, көмүлбөй калган, ошо 100 жылга жакындан бери көмүлбөй калган сөөктөрдү чогултуп, ошол жерге эстелик орнотулуп, Барсконго келип, баягы кыргызча айтканда өкүрүп келишип, Куран окутуп, өкүрүп келишип, кадимкидей берилешкен да Барскондо. Андан сырткары бул Кудайга шүгүр, айрым жерлерде ошо улуу көтөрүлүштү белгилеп жатышат. Мисалы үчүн Тоңдо дагы эстеликтер орнотулган ушул көтөрүлүшкө байланыштуу. Буреки Боом Капчыгайдын ичинде дагы жанагы уйгурчулар партиясы 1 сомдон чыгарып 300 000 сомдой акчага Боом Капчыгайдын дагы ичиндеги эстеликти орнотушкан. Абдыразаков деген агесте депутат болчу, ошол жигиттин жетекчилиги менен. Өткөн жылдарда Каркырада, Санташта дагы ошол бир дагы мекенчи жигиттер жана Кыргыз эл деген коом эстелик орноту да, 3 жеңге эстелик орнотушту. Ошого барып кадимкидей Куран окутушуп, мал союп, өткөндөрдү эскеришкен. Кыскасы, Боореке токтомдун негизинде бир топ жерлерде ошол токтом аткарылып жатат. Бирок ачыгын айтыш керек, айрым жерлерде буга маани берген жок. Бактыбек Максутович, эми ошондой болсо дагы биздин мамлекет, өкмөт 2008-жылы өзүнүн токтому менен ошол ар бир жылы ушундай белгиленип турсун деген абдан бир чоң кадамды таштаптыр да. Бул бир. Экинчи, кандай дейсиз? Эми биз мына 20-21 жылга жакын өркүн жөнүндө, анан улуттук боштондук кыймылы деп атап атабыз. Ушунун сиз өзүңүз катышып, мынакей китеп жазып жүргөн адам катары биздин Илимдер Академиясына, биздин университеттерге кандай өзүңүздүн бир сунуштарыңыз бар, ойлоруңуз бар, өзү илимий негизде изделе турган бир абдан чоң бир материал жаткан экен да жөн эле. Туура айтасыз, бул изилдеп турган чоң материалдар жатат. Ошол жанагыреке жогорку кеңештин токтомунун негизинде академияга тапшырма берилген. Ошол Плотский баштаган, Жунушалиев баштаган тарыхчыларга тапшырма берилген. Ошол боюнча изилдөө жумуштарын тактап, мурда да изилденип келген да. Ошол боюнча бир китеп чыгаруу жөнүндө сөз болгон эле да. Бирок эмнегедир ошолордун баягыреке жалкоолугунанбы, жөнгө көңүл чаппагандыктанбы, же кайдыгер карагандыктанбы бул китептер бүгүнкү чейин чыгат. Балким эми өткөн жылы дагы айтып коюш керек. Өткөн жылы ушул улуу көтөрүлүшкө карата китептер чыкты. Бирок тиги мурунку баягыреки жогорку кеңештин токтомунун негизинде чыга турган китептер чыга элек бүгүнкү чейин. Мен ошол бул суроону үчүн берип атам. Себеби мен өзүм физик менен, бирок илимпоз катары ачыгын айтыш керек, мындай ичим чыга элек да дагы элечи. Ошол атайын илимий изилдөө иштер, ал дүйнөлүк баягы тарыхтын контекстинде ушул улуу үркүн дейбизби, улуу боштондук кыймыл деген сөз мага көп жагып атат. Ушул боюнча биздин илимпоздордун дагы эле болсо кыргыз элинин алдында, ошол кезде кырылып кеткен кыргыздардын алдында көп жасай турган бир өзүнчө бир милдети бар экен да. Туп-туура айтасыз. Милдеттүү түрдө баягы кыргыз элинин уулу катары. Ушулардын баарын элге жеткирип түшүндүрүш керек эле. Бирок тилекке каршы андай болбой атпайбы? Тескерисинче кайра кыргыздарды күнөөлөгөндөр бар. Ошол окумуштуулардын арасында кыргыздарды кырылып кеткен кыргыздарды күнөөлөгөн бар. Өзүнүн баягы чоң Орусия мамлекетине кандай нерселер бул каршы чыксын, өздөрү тийишип алып анан ошентип зак көр деген дагы сөздөрдү укканбыз окумуштуулар арасында. Айрымдары басма сөзгө жазып чыгышкан. Кыргыздар өздөрү күнөөлдөп. Анан ошого карата мен да макалаларымды жооп катары жазган жерим бар да. Бактыбек Максутович, абдан жакшы теманы көтөрүп жүрөсүз. Мисалы үчүн мен сизге түшүнүп турам. Дагы эле баягы коркуу сезими биздин айрыкча илимпоздордун арасында тартынуу сезими жана башкалар болуп атканда ушул маселелерди көтөрүп
дагы жакшы бактыбыз бар экен. Бир эле сиз эмес, ал турсун мектептин мугалимдери момунтип сабактарды өтүшүп, ошентип баягы элдин сезимин ойготуп, патриоттукка үндөп аткан учурда, менимче алдыбызда жасай турган иштер абдан көп да. Мына эми буюрса, аман эсен болсок, 2016-жылы ошол улуу боштондук кыймылынын, улуу үркүндүн 100 жылдыгы болот. Ага чейин биз бүгүндөн баштап даярдык көрүшүбүз керек менин оюмча. Өзүңүздүн кандай сунуштарыңыз, пикирлериңиз бар? Биринчиден өзүңүз айтканда, ошол 100 жылдыкка бүгүндөн даярдык көрүшүбүз керек. Ооба. Анан экинчи, улуттук боштондук көтөрүлүш жөнүндө менимче Кыргыз Республикасынын президентинин бир указы керек го. Экинчи, жанагы эле Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2008-жылдын 18 майындагы токтомунун аткарылышынын жүрүшү жөнүндө бир маселе каралса дурус болот. Эң жакшы айтып атасыз. Аткарылып атабы? Аткарылып атабы, кандай болуп атат ошо? Келечекте дагы 2 жылда эмне кылышыбыз керек? Ушундай бир маселе болсо сонун болот да. Анан үчүнчүсү ошо 100 жылдыкка карата бир мамлекеттик программа болсо дурус. Улуттук боштондук кыймылы боюнча, улуу көтөрүлүш боюнча, улуттук боштондук кыймылы боюнча. Анан быйыл эми кичине кечигип калды окшойт. 2014-жылы бир чоң бир эл аралык бир илимий конференция өтүлсө. Илимий конференция. Илимий конференция. Туура. Анан жана мен жогоруда айттым, жаштар билбейт. Айрымдарын такыр эле түшүнүгү жок. Ошон үчүн могу эки республиканын, анан могу облустун театрларында ушу улуу көтөрүлүшкө байланыштуу бир оюндар, спектакльдер коюлса дурус болот да. Анан мен жана айтпадымбы, мурда деле китептер чыккан бул боюнча, жана улуу жазуучулардын китептерин айтып эскертип кетпедим. Ошол эле Касымалы Байылымдын Ажар повеси эмне деген чыгарма? Ошолордун баарын айтып кетпедим. Бирок баягы ошолордун көпчүлүгү баягы совет дövrүнө чыккандыктан бүгүнкү күндүн көз карашы менен, бүгүнкү ой менен жазылган. Баягы цензурадан сырткары жазылган, нагана чындыкты көрсөткөн бир китептер чыкса дурус болот деп ойлойм да. Рахмат. Анан ушул 95-жылдарда бир ошо эстеликтерди улуу көтөрүшкө байланыштуу эстелик орнотуу боюнча бир маселе козголуп, анан жер бөлүштүргөн экен могу Бишкектин түштүк тарабында. Ошол жердин башы алегече ачылбай жатат. Эмне үчүн? Себеби эмне деп айтышат? Себебин ар кандай айтып жүрөт. Менимче кыскасы, сөздүн кыскасы 100 жылдыкка карата бир ошол бир чоң бир монумент, эстелик орнотулса, ошонун жерин бүгүнтөн бөлүп, ошону мыйзамдаштырып койсо. Дагы эле баягы башка элдин көңүлүнө кетип калат деген бир өзүбүздүн ишибиз бар экен да дагы эле. Анан жанагы токтом боюнча ар бир август айынын ар бир жума аптасынын биринчи жумасы эскерүү күнү деп атпайбызбы? Ушу эскерүү күндөрү өткөрүлсө. Анан баягы кан төгүлгөн, көбүрөөк кан төгүлгөн жерлерге кичинекей таш эстелик болуп ушулар орнотулса деп. Анан андан сырткары бул улуу көтөрүлүштү баары эле көтөрүлүп чыга койгон жок, ошонун бир башчылары болгон. Көтөрүлүштүн жетекчилери болгон. Мисалы үчүн Канаткан деген болгон. Дагы ушундай мыкты азамат жигиттер болгон. Вот ошолордун аттарын мүмкүн болсо ошо өздөрүнүн айылдарына, көчөлөргө лайыктуу жерлерге койсо деген пикирин айтып да. Ушул негизинен менин бир сунуштарым. Чынында абдан чоң маселени көтөрүп жүрөсүз. Ошондуктан биздин Илим жана турмуш телеберүүбүзгө катышып, өзүңүздүн оюңузду эч тартынбастан ачык айтканыңыз үчүн чоң рахмат. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Ушуну менен, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз Илим жана турмуш телеберүүбүздүн кезектеги санын сиздерге тартууладык. Эфирден көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.